Гүлнара Жолболдуева 2021 апрель-май айларында Баткендеги чек ара окуяларында үйлөрүн таштап качууга аргасыз болгон тургундарга 11 күн бою кам көргөн. Ал 190 адамды, анын ичинде аялдар, балдар жана улгайгандарды конок үйүнө жайгаштырып, тамак аш, жатакана менен камсыздаган. Биз да ошол айым тууралуу материал даярдаганбыз. Гүлнара айым тууралуу материал Интерньюстун сыйлыгына татып, каарманыбыз аракетчил инсан сыйлыгын жеңип алды. Мындан улам каарманыбыз менен жакындан тааныштырууну туура көрдүк. Гүлнара эже, сиз негизи күттүңүз беле ушундай Интерньюс тарабынан ушундай сыйлык болот, сизди ушундай Бишкекке чакырышат деп кандай болду айтып бересизби? Сизге чалыштыбы телефон менен? Саламатсыздарбы? Чын эле күткөн эмесмин. Киши баягы бир жумушту аткаргандан кийин баягы жумушуң кылган иштериң эсиңден кичине чыгып кетет го, унутуп каласың. Ошондой эле унутуп эле калыпмын да. Анан бир күн эле чалып калышты. Сиз Бишкекке келе аласызбы? Сизге ушундай биздин бир эмебиз бар, кечебиз бар. Ошол кечеге катышып кете аласызбы деп айтышты. Анан мен жолдошумдан сурайын дедим. Жолдошумдан сурайын десем, жолдошум барыш керек чакырса деп макул болдук. Сизге негизи айтышты эле сыйлык беребиз дегенде мындай, сиздин ушу 190 адамды бакканыңыз үчүн бир ыраазычылык айтабыз деп. Жок. Айтышкан, сиз жөн эле кечеге катышканы келдиңиз журналисттер. Кайсы тема боюнча деп мен дагы сурап аптырмын. Анан кишине мындай ушундай кечеге десе мен ойлодум, эми мындай семинар экен окшойт деп. Анан семинар сыяктуго деп эле болуптур, макул дедим. Анан бирок ойлогон жокмун. Мындай сыйлык бар экенине, мындай көлгө эс алууга путевка бар экенин дагы эч ойлободум, билбедим. Негизи биз үчүн дагы бул чоң жаңылык болду, анткени баргандан кийин ошо бизге биринчи орун берди. Аябай кубандым, аябай ыраазы болдум Интерньюска. Анан аягында ошол сиздердин макаланын башкы каарманы Гүлнара эже деп бул жакта деп сизди неме чакырганда сахнага аябай таң калдым, сүйүндүм. Ошо чоң рахмат, сизди ошончо адамды үйүңүзгө багып, үй бүлөңүз менен ошончо жардам көргөзгөнүңүзгө ошончо күн. Негизи кандай ушундай ой келди, ушул адамдарга жардам берейин, багайын деген? Мындай ой бизде Баткенде мындай тополоңдор мындай кичине эле болуп турат эле да. Тез бирок аз-аздан мындай көп атышуулар, адамдын өлүмү болбойт эле ага чейин. Мынча адам кашчы эмес. Аз эле кишилер эвакуация болуп, анан 1-2 күн мектептерде жатып эле кайра кайтып кетишчи. Ошондо бизге баягы азыр эми группа деген мындай байланыштарда келип, группада элдер каяка барышат, кимдин үйү бош деп эме кылып атышты да, кайрылып атышты. Мен ушунча балам бар, кимиңиздерде үйүңүздөр бар деп ушундай кайрылуулар болуп аттанан, бирок администрациядан зам губернатор чалды. Эже, сизде шартыңыз барбы, кабыл ала аласызбы ушундай эме эвакуация болгон элдерди деп. Анан мен сразу эле макул дедим. Биринчи ойлодум бир 50-60 эле киши алсам, неге дегенде бизде койкабыз аз, ошого ылайык эле алсак деп. Кийин макул дегенден кийин кайра баягы кишилер өздөрүнүн порттериге сырт үстүгө чыгып алган, ар кандай машинелерде өздөрү да качып келип атышты. Анан келгенде эле ошо Алтын Бешик мейманканасына барыңыздар деп жөнөтүп турушкан экен. Мен карасам 50 болду, дагы келе атышат, 60 болду. Жок дей албай калдым да. Мындайда киши айныкса мындай тополо мындай согуш болуп аткан жерден, ок атылып жаткан жерден качканда ушу элдерде эме болот экен да. Өтө тынчсыздануу, мындай стресс, чоң стрессте болгон кишилер келип атты. Мен ал кишилерди места жок деп кайтарышка мен жүрөгүм чыдабады. Мен эми каяка батырам, сиздерге жок дей албай, келе бериң деп
Үйдө эми гостиницанын төшөктөрү уже толду, месталарыбыз. Анан келинде айттым, септи ташыгыла эмеге, гостиницага. Аны эмне кылабыз? Аякта турса биз кишилер деме кылып. Анан үйүбүзгө, ошо келининин септери, үйдөгү төшөктөрүбүздүн баардыгын, даже конференц залыбызга, ошо эмеси бар да, ковролин. Ошо ковролиндин үстүгө эле кишилерге төшөк салып, төшөктөр ошо сеп төшөктөрдү алып келип салып, анан төшөктөрүбүз түгөндү. Анан дагы эле келип атышат адамдар. 120 болду, 130 болду. МЧС алып келетет да байгыларды. Анан кайрылдым, бизде төшөк калбай калды. Десем, төшөк проблемасын чечебиз. Эме деп төшөк матрас, анан постельный белье одеялдарын алып келип беришти алар. Бир 40-тай алып келип берди окшойт. Ошону менен конференц залга чейин баардыгы комнаталарыбыздын баягы баардыгы диванда жатты деп мен айтпайм. Ошо иши кыса эле ушу жаткан эле жер болсо, комнаталардын коридорлорго, комнатанын баягы комната одук ошолорго баардыгы жайгаштырдык да, баягы семьясы менен удобный болсун деп. Баягы энеси, келини, апасы бир семьядан 7-8, 5-6 үй бүлө болот экен. Ошентип жайгаштырдык. Ошо эсимде да, сиз менен телефон менен сүйлөшкөндө айттыңыз эле, төшөк калбай калды, өзүмдүн жаткан төшөктөрүмдү да чыгарганга муктаж болдук. Биз өзүбүз эптеп эле үй бүлөбүз менен бир бөлмөдө эптеп жатып атабыз, ушул күндөрү бүткөнчө чыдап туралы деп атабыз дегенибиз эсимде да. Тамак ашын кандай кылдыңыздар? Тамак ашыны биринчи барган күнү баягы ойлондук, эми кишилер келди, курсактары ач, эч нерсесин албай ушундай эле чыгып келишкен. Баягы тамак берели деп. Анан келинимди айттым, инимдин аялдарын чакырдым. Иниме чалдым максатка, УК ушундай эмеде кызматка колубуз жетишпей жатат. Келинди жөнөт дедим, келинди жөнөттү. Үйдө кызымды чакырдым. Кызым келди. 2 кызым, 2 келиним, мен, дагы бир Зура деген келинимди чакырдым. Ал келди, анан тамак жасагыла дедим. Өзүбүздүн продукттар менен биринчи үйдө аш жасайык, эми мындай тезирээк көп кишиге бергенге жакшы деп. Биринчи ошо баткен күрүчүнөн аш жасап бердик. Кишилер курсагы тойгондон кийин кичине мындай эс алып жакшы болуп калышты да. Анан кийинки тамактарыны биз баарыны бизден коштук. Кийинки тамак аштар элден барды. Элдер, мен группаларга айттым да, мындай көп кишиге биз тамак жасаганды мындай эме кыйын экен да. Анан группаларга биринчи кайрылдым. Эме колуңуздардан келсе, мүмкүнчүлүк болсо, тамак аш жасаган эме жасап жөнөтүңүздөр. Бир жолу ошо эмеден келди, элдерден келди. Кайсы семья экенин билбейм, бир семья ошо 2 чоң чарага плов алып келди. Ал жетпейт экен да. Анан ага чейин ошо элдерден эме продукта барды уже, помощь. Элдер эле биринчи мынабы өзүбүзгө жакын эле жерден Кадамжай районунан балдар чалып, группада тест таркайт экен, кабарлар. Анан ошо группадан телефонумду алып эме кылды. Группадан эле кайрылып, эжем нелер керек? Анан мен мына продуктар керек дедим, ошолорду жеткизип берди. Менде жокторуну, эң керектерини. Ошентип кийинки күндөрү анан элден продукта барды. Бир эмне десем, 5-6 күндөн кийин МЧСтен дагы барды. Бирок мындай керек эле нерселер барды. Ага чейин эл өзү эле карады. Мамлекеттен негизи бир минимум эле жардам болгон экен. Мамлекеттен, бирок МЧС ошол жерде турду. Эмне жардам кылып, эме МЧС баягы жок нерселерди айтыңыздар, алып келели деп турду. Бирок элден ушундай ыраазы болдум. Ошондо бир жигит келип, эже ушунча эл кантип жашап атат, мындай тыгын болуп, ызы-чуу болбой атабы деп сураганда, мындай көзүмдөн жашым чыгып кетти да. Адамдар стресс болгондо бириге бири сөзү жакпай калат экен да. Бирини бири мындай баса турса, жүгүрбө, кыйкырба деп баягы жашы өтүп кеткен, жаш кичине улуулаган эжелер давлениясы көтөрүлүп, ошо ден соолугунан кичине кыйналып, өзүм эле мындай экен да. Биз баягы мейманкананы иштеткен үчүн кичине
уюштуруу иштери же менде кичине жөндөмдүүлүк барбы билбейм. Өзүмчө эле скорыйга чалып эле эжелерге скорый чакырып эле ошентип бердим да башында. Анан Фомустун директору келип сурады: "Эже, сиздерге кандай жардам керек? Элдер кандай болуп атат?" Мен кайра айттым да ушундай скорый чакырып атам деп кайрылып эме кылсам, анан ошо Фомустун директору ошо эме менен саат ушунча саатка чейин сен турасың деп бир врач, 2 медсестра кылып, анан дайындап ошол жерде тура турган кылып эме кылып койду. Элге мындай эл менен бирге элдин көйгөйүнү көтөрүш мындай экен да, өзүчө эле бир түшүк экен да. Бир жумушту кылам десең, мисалы үчүн бир той өткөзөм десең даярданат экенсиң да. Анан күтүүсүздөн ошончо конок үйүңө келсе, эсиңөө эле мындай кантсем жеткизем, кантсем жакшы жардам берем деп эле эме болуп калат экенсиң. Бирок эме элибизде жакшылык эле болсун, тынччылык эле болсун. Канча күн жашашты сиздикинде? Биздикинде 11 күн жашады. Администрациядан губернатор өзү келип, бир күн мурун чогулуш кылды. Туугандар, эми эртең үйүңүздөргө мындай барганга шарт даяр болду. Эмелер бардыгы баягы миномет эмелердин бардыгы алынды. Барсаңыздар болот деп айтып кетти. Бирок элдер биз барбайбыз деп кетпей койду. Неге дегенде баягы кошуна мамлекетибизден баягы булар эми билбейм да, элде мындай миш чыгып кетет экен. 9 май күнү эме кайрадан согуш болот деген. Ошону элдер миш-мишке эме кылып, ишенип, үйлөрүнө барбайбыз деп эме кылып коюшту да, коркушту. Мен дагы туура эле түшүндүм, бирок баягы эл айтса, мындай жөн айтпайт деген эмеге кичине эме кылдым да. Анан 11 күн болгондо эртеси күнү губернатор өзү келип, колонна кылып, эме баягы бусик машинелерди коюп, бардыгыга түшүндүрүп, мына мен сиздердин алдыңыздарда барамын айылга, ошол жерде сиздер менен чогуу мен турамын деп ынандырып, анан алып кетти да. Бул элдер, мисалы үчүн биз бирөөнүн үйгө барсак, бир күндө эле мындай жүдөп кетебиз го. Бизде дагы ошондой эле көрүнүш болду. Мындай балдар тынч отура албайт экен да, бир жерде отура албайт экен. Кийин анан эме ЮНИСЕФтен барышты. ЮНИСЕФтен мен кайрылдым группаларга, жардам бериңиздер балдарды мындай алаксытып карашка. Ошол убакыттарда Баткен шаарыбызда эме бардык садиктер, өкмөттүн садиктери бардыгы жабылган да. Бардыгы иштерин токтотушкан эле. Кайрылсам садиктер жабык дейишти. Анан кошунам эмеде иштейт. Кошуналарга даже айтып жүгөрдүм да. Эме келиңиздер, балдарды алаксытып, бир оюндарды уюштуруп, эме карашыңыздар, балдар тынч отура албайт экен. Мына эме ата-энелери эме болуп атат. Балдардын баягы кыймылыга жүгүрүп, бакырып ойногондорго ата-энелери чыдабай жатат. Буларга тынччылык керек болуп атат деп. Кайрылсам бир кошунам бар, Топаниса деген эже. Ошол эже келип балдарды өзү китепкананын, облустагы китепкананын башчысы, анан балдарды эмеге китепканага алып барып, эмени ташуу баягы машина менен алып барып алып келишти, МЧС уюштуруп берди. Анан балдарды эже алып барып, ошо бир 38-40 баланы алып барып, жок, 28-38би, унутуп калдым азыр эме. Балдарды алып барып, аякта балдарга жакшы китептерди подарка кылып берип, балдардын мындай кечинде тамактарыны биз даярдап, ошо жака баягы идиштер менен берип турдум. Үйдөгү бардык идиш аяктарымды, термоздарымды МЧС машина уюштуруп, МЧС өзү ташып берип турду. Анан кечки тамакка келгенде балдар башка настроение менен келишти да. Анан эжеге мен эме ыраазычылыгымды билдирип, эме Тупенсе эже, эртең дагы кара бериңизчи деп жалына баштадым да. Балдардын баягы жакшы
көңүлдүү келгендерин көрүп, балдар дагы баягы ата энесинин, анан баягы ата энеси бизде аялдар, апалар үйдөгү күйөөлөрү менен, кошуна айылдагылар менен, туугандары менен сүйлөшкөндө бардыгы эле тиги үй күйүп кетти, бул күйүп кетти, тигинин атасы өтүп кетти деген кабарларды отурганда балдарга дагы мындай жакшы таасир болбойт экен да. Ошон үчүн эжеге дагы, төпөнсү эжеге дагы рахмат айтам. Ошо 2 күн ошентип карап берди балдарды. Кийинки күндөрү башка жумуштары чыгып караганга мүмкүнчүлүгү болбой калды окшойт. Ошо. Өзүңүз жөнүндө да бир аз айтып бересизби? Ошо Баткенде өмүр бою жашайсызбы, же ал жака келин болуп барып калдыңыз беле? Үй бүлөңүз жөнүндө, өзүңүз жөнүндө. Рахмат. Рахмат. Мен өзү Баткен шаарында туулганмын, Баткендин кызымын. Ошо бирок Лейлектин келинимин. Ошо Баткен биринчи облус болуп, облус болгондо баягы Баткенге кишилер шаардан бара баштады да, борбордон. Оштон, Бишкектен барганда бизде Баткенде мындай ыңгайлуу шарт жок, ыңгайлуу мейманкана жок. Кишилерди баягы күтүп, ар бир ишканага барса, кайсы жерге алып барып жаткызам деген баягы кишилерде мындай конок келгенде кантем деген ой болот го, ошондой ойлор болсо керек. Анан бир облуста эми ошол маалда баягы өкмөттүн эле гостиницалары бар эле, бир эле гостиницасы бар эле. Анан биз 2016-жылы мына Муфтиятта иштеген бир аяш уулубуз Баткенге баягы иш жумушу менен барып калган экен. Барып, анан ошо өкмөттүн мейманканасында жатып, эртеси күнү анан бизде Кыргызда баягы коноктойбуз го. Конокко чакырдык аяш уулубузду. Чакырсак, ой Айшата, бир конок үй салып койбойсузбу? Мындай 1-2 эле комнат болсо дагы, биякта кичине эме-экен, ошо келген кишилерге шарт эме-экен дегенине. Ошол аяш уулубуздун сөзү бизге түрткү болду. Ошентип 2016-жылы чакан мейманкана салып, андан кийин чын эле карасак мындай талап бар экен да элде. Ошо мейманкана керек экенине билдик. Анан баягы Финка деген эме ошондо Баткенге жаңы ачылган эле. Ошондон кредит алып, чоң суммадагы кредитти алып, ошо мейманканаларды сен көрүп келгенсиң, Бермет, ошо мейманканаларды салып, элге кызмат көрсөтө баштаганбыз. Ошо 2016-жылдан бери ишкерлик менен алектенебиз. Конок үй менен баягы бияктан барган конокторду тейлеп, биз эми баягы өзү шаарда мындай курстарга барып, анан баягы киши өзүнү өнүктүрүп, анан иш баштайт го. Биз аякта өзүбүз эле баягы барган кишилерден, ай сизге жактыбы, биздин дагы кандай кемчиликтерибиз бар, сизге кайсы жерибиз жакпай калды деп барган кишилерден сурап, анан барган кишилер сөзсүз шаардан барган кишилер эми көптү билген кишилер болот экен, баягы көп жерди көргөн кишилер болот экен. Эжеке, мына жериңизди мындай кылып койсоңуз десе, анан ошо айткандай кылып оңдоп айтканын жасап коюп, кийинки барганда ай эже, ушу молодец, жакшы кылып коюптурсуз десе, бизге стимул болуп, ай чын эле жакшырып калыптыр деп, кийин дагы башка эмелерин жаңы корпустарыбызды жакшы шарттары менен куруп, ошентип ошо 2016-жылдан бери ишкердик менен алектенебиз. Өзүбүздүн балдарыбыз алхамдулилля жогорку билимдүү. Балдарыбыз ошо өкмөттүк ишканаларда кызмат кылышат. Андан тышкары биз 2017-жылы үй бүлөбүз менен Ажыга барып келдик. Анан Ажыга барганда ошо жерде Алла Таала менен түзмө-түз мындай сүйлөшөт экенсиң да, жүрөгүң менен. Анан айттым да,
ой Аллахым, ой Кудай, сен ушунча багы дөөлөт бердиң, ушунча жакшылык бердиң. Эми барганда буюрса ушу балдар үчүн бир бала бакча салып, мындай жетишпеген үй бүлөлөргө дагы колумдан келсе жардам берейин деген менде жүрөгүмдө ушундай бир ой пайда болду. Ошо келгенибизден кийин 2017-жылы келгенибизден кийин эле эмеден бай түшүмдөн чоң суммада дагы кредит алып, 3 миллион сом кредит алдык. Кредитти алып эле анан ошо бала бакчаны 120 орунду ошо бала бакчаны салып баштадык. Азыркы күндө Кудайга шүгүр, ошо бала бакчабыз дагы жакшы иштеп турат. Элге, журтка мындай колунан келсе жардам кылган жакшы экен да. Анан азыркы күндө ушу Аксайдан барган, Баткенде көп кишилер Аксайдан барган, баягы үйү күйүп кеткен кишилер жашап атат. Азыр ушул убакытта ошо кишилердин бизде 13 баласы бизде ошо бала бакчага келип, тарбияланып кетип турат. Бекер. Бекер эмес, бирок эме ошо эл бергендин жарымын алабыз. Мындай азыр эми бекер алгым келди, бирок эми биз жеке менчик болгондуктан, тамак аш баары кымбат болгондуктан бекер ала албадык. Эгерде Жок, ошондо сиздин все равно прибылиңиз жок. Только тамак ашы үчүн эле алгансыз. Тамак ашы үчүн эле биз ал балдарга тамак ашы үчүн эле алдык. Ошо бала бакчада ата-энелери келип, биздин балдарыбыз азыр кышта мына бирөөлөрүнүн үйүндө отурабыз, кечке чейин кыйкырык мындай болуп тополоң кылып, бирөөлөрүнүн дагы мындай эмесиге тийип кетпесин, ошо үйдүн эгелеринин саартан кечке болсо дагы сиздерде туруп турсунчу дегениге мен чын жүрөгүмдөн боорум ооруп, чын эле мындай күндө жардам бербесек биз качан жардам беребиз деп ошо балдарды алып, азыркы күндө балдар бизге келип, келгенде дагы биз жакшы маанай менен, жарык маанай менен, ата-энесиге дагы жакшы сөздөрүбүздү айтып, сиздерге бардыгы жакшы болот, буюрса жакшылык алдыда деген жакшы үмүттөр менен балдарга мындай экен да, кээ бир балдарга мындай билдирбей мындай жакшылык кылгың келет экен да, ата-энесиге дагы билдирбей. Кээде мындай чөнтөктөргө бир нерселерди салып коем да, үйгө барганда жайсың деп. Анан чын эле азыркы убакытта Баткенде мына Аксай, Көкташ, анан мына Лелек районубузда көп кишилердин үйү күйүп кеткен, азыр үйлөрүнө киреше элек, убактылуу ар кимдин үйүндө жашап атышат. Ушу бирөөнүн үйүндө Баткенде эми мындай жакшы шарт жок, өзүңүздөр билесиздер. Баягы отопление дегенден дагы кыйналышат кишилер. Бир үйдө 2 келини менен, кайнатасы менен, ошо 4-5 неберелери менен жашагандар бар да. Анын ичинде мектепке баргандары бар. Ошо бала бакчага ылайыктуу жаштагы балдары бар. Биз эми аз болсо дагы ушу элибизге бир жагы ушу өкмөткө дагы кичине жардамыбыз тийсин деп ошо балдарды азыркы убакта карап турабыз. Канча балаңыз бар негизи өзүңүздүн? Балдарыңыз эмне иш кылат? Бизде 2 кыз, 1 уулубуз бар. Балдарыбыз, балам ошо Баткенде облустук баягы эми СМБда иштейт эле. Азыр эми азыркы убакытта ошо 7 ай 8 айдан бери Нарында иштеп жатат, ошол жака ротация болду. Кызыбыз ошо Баткенде, ал дагы жогорку билимдүү. Кызыбызда 2 уул, 1 кызы бар. Уулубузда 3 уулу бар, алхамдулилля. Кызыбыз ошо бала бакчабызды башкарып, өзү педагог болгондуктан ошондо иш жүргүзүп атат. Анан мындай киши мындай экен да, бизге Алла Таала канча ырыскы берсе, биз ошо ырыскыны башкалар менен бөлүшүп жегенди үйрөнүш керек экенбиз. Алла Таала бизге канчалык жакшылык берсе, ошону дагы өзүбүзгө каалаган жакшылыкты башкаларга дагы каалап, башкага дагы бөлүшө билиш керек экенбиз.
Бизде ошол мейманкана боюнча кичине айтып кетейин. Мейманканада баягы азыр мынабы мигранттар көбөйүп кетпедиби? Шаарга, эмеге, башка өлкөлөргө чыгып кеткен. Ошо мигрантты бир мигрант болсо дагы азайталы деп мен баягы мат-одиночка иштетем да. Жардамым тийсин. Баягы жаш балдарын ташап шаарга кетпесин. Балдар тарбиясыз калбасын. Качан бала бактылуу, эне атасынын жанында болгондо бактылуу. Качан балдар бактылуу, ошо эне атасы менен бирге отуруп чай ичкенде бактылуу. Ошон үчүн баягы киши менен мындай сүйлөшсөң, эми мен мындай бөтөн кишилер менен иштешкеним жок. Мен өзүбүздүн эле туугандарыбыздан ошо турмуштун андай мындай себептери менен эме болуп калган эмелерибиз бар, ошо кайын журтумда. Ошолор менен иштешип, мына ошо кыздарыбызга мына 15 жылдан бери бизде, сиз таанысаңыз керек, көрсөңүз керек, бизге барганда ошо Гүлбарчын деген кызыбыз иштейт. Анан дагы бир Мавлюда деген кызыбыз иштейт. Ал семьясы менен баягы бирге жашасаң, бөтөн киши болсо дагы көп жыл бирге күнүгө эртең менен турганда бириңди бириң көрүп, кандайсың, жакшысыңбы, жакшы эс алдыңбы дей бергенде киши бир тууган болуп кетет экен да. Ошо азыр эми бир туугандай болуп, биз баягы бизде ошо эми биз чогуу иштеп, ошо иштеген кызыбыз балдары чоңоюп, келин алып, анан эми баягы келин алгандан кийин атасынын үйдөн бөлүнүп чыгыш керек болот го. Анан жер алып, анан мен мындай ойлонуп отуруп, мен айттым, мен азыр эми мындай сразу эле мынча акчаны табыш кыйын, мен сага кредит алып берейин. Ошо кредитти ошо иштеген айлыгыңдан эле төгүп кутулуп коесуң. Биринчиден Алла Таалага ыраазычылык айтам. Баардык ошо ойлогон ойлорубузду мындай тегиз кылып, ошо кыздарыбыз дагы мына 15-16 жыл болуп калды, бизге кызмат кылып жакса, биз дагы аларга жардам берип, кызматыбыз менен, жакшы сөздөрүбүз менен жардам берип келатабыз. Эми баардыгыны ошо жакшылык эле болсун деп Кудайдан тилейбиз. Негизи ошол 21-жылы сиз адамдарды үйгө багып жардам бергенден кийин дагы ушундай бир конфликттер болуп келатты да. Андан кийин дагы сизге келатыштыбы? Ооба. Баягы эми экен да, биз администрация дагы билип алат экен, анан келген ошо конокторубуз биздин телефондорубузду алып мындай байланышып турду да баары бир. Кандайсыңар, жакшы отурасыңарбы, үй бүлөң жакшыбы деп сурап турдум да. 11 күн турганда адам бириңе бириң мындай көнө калат экенсиң. Анан сразу эле 22-жылы февралда дагы бир тополоң болду. Ошондо 4 күн турушту бизде 65 киши. Эмеде бир теплый полда ошо жаңы төрөгөн келиндер бар экен. Кыш болгондуктан, баягы суук болгондуктан мен көп киши ала албадым. Бирок 65 кишини кабыл алдык. Баягы администрациядан дагы сразу эле эже сиз кабыл аласа деп чалып, ооба, бирок көп эмес. Бир 30-дай эле жөнөтүңүз десем дагы эле келип атат, келип, анан акырында айттым, батпай каласыздар эми. Баягы кышта кичине эме шарт жок болуп калат. Мына мен айттым, мындай жаш балалууларды жөнөтүңүздөр. Аларга мындай ыңгайлуу жер бар. Теплый пол бар. Жаңы төрөгөн келиндер бар экен, 3-өө. Роддомдон эми эле чыккан экен. Ошолорду жөнөтүштү. Аларды мындай отдельный эме кылып, комната берип, аларды киргиздим. Ошо 22-жылы февралда 65 кишини карадым. Анда дагы кичине опыт алып калыпмын. Баягы киши бардык нерсеге даяр болуп калат экенсиң да келгенде.
ошо администрациядан чалып инвалидтер бар экен таяк менен эже ошолорго бир нерсе кылып мындай өзүчө эме бериңиз, аларга мындай кишилер менен көп кишиге кошуп койсоңуз болбойт дейишти. Анан макул деп ошо апасыга, ошо инвалид балага дагы бир тууганы гана аларга өзгөчө башка комната берип, номер берип, ыңгайлуу болгонго. Анткени бизде инвалидности бар адамдарга ыңгайсыз да көп убактачы, анан пандус бир нерселер бар болчу да. Ошо кичине ыңгайлуураак кылып эме кылсаңыз деди эле. Ошо айткандарыдай кылып ыңгайлуу кылып кетип атканда баягы баланын апасы ушундай көзгө жаш алып эме ыраазычылыгын билдирет да. Чын эле мындай үйдөн качканда кишинин колуна эч нерсе кирбей калат экен да. Келгенде эже одеял бериңизчи мындай деп, жакшы болбосо дагы жаман болсо дагы боло берет дейт да. Ой, жаман эмес, мындай өзүбүз колдонуп жүргөн эле одеялдарды берем. Анан берип колубуздан келген жардамды кылып ушундай экен да. Баягы киши үйдөн чыкканда эч нерсесин ойлобой, бар нерселерин албай ушундай эле мындай эле чыгып кетет экен да. Жаныны гана ойлоп калат экен да. Ошо өмүр эле жан эле керек болот экен. Ошол эки жолу ошо 190 кишини караганда, анан кече 22-жылы ушу жылда караганымда 65 кишини караганымда мен жүрөгүм менен сездим. Адамга биринчи жашоо керек экенин. Жашаш эң биринчи орунда турат экенин. Эми жашообуз жакшы болсо анан ойлоно баштайбыз да башка нерсени. Анан жашообуз ушундай бир опасностьта турганда, биринчи орунда биз жашап кеткибиз келет. Естественно. Чоң рахмат эже, сиздин Баткендек ошо кыйынчылыкка душар болгон адамдарга жардам бергениңизге, бүгүн келип бергениңизге дагы чоң рахмат. Сиздерге дагы. Баарыбыздын эле, экөөбүздүн эле эмес, негизи эле ушу Кыргызстандын элдин болгон бир ой максаты, көңүлүнүн баары ошо Баткенде. Аябай үмүттөнөбүз, ушул топалаңы тынчы болбойт. Ушул суроону биздин бийлик чечип берет. Ооба, чечип берсе. Сүйлөшөт кошуна тарап менен. Анткени ал жакта да жөнөкөй адамдар бар, бул жакта да жөнөкөй адамдар бар. Анан бийликтердин сүйлөшө албаган нерсеси үчүн ушу кичинекей балдар, энелер, аталар, биздин жаш балдарыбыз курман болбошу керек да. Эми туура айтасыз. Элибизге биринчиден тынч заман керек экен. Элибизге биринчи баягы тынч уктап, тынч жакшы ойгонгон эң биринчи орунда турат экен. Азыркы убакытта ошол баягы тынчсыздануу элдердин жүрөгүнөн кете элек. Ал коркунуч элдердин жүрөгүнөн кете элек. Ушу элибизге рахмат айтам да. Эл өзүдөн өзү эле жыйналып, өзү эле балдар капелькалары дагы тыйындарын салып жөнөткөндөрүнү көрүп көзүңө жаш аласың да. Бияктан мына борборубуздан бар, нарын, көлдөн, мына чүйдөн, таластан, бардык жерден, Кыргызстандын бурчудан элдер жардам берип, элдер Баткендин элиге, Баткендин элини биз сиздер мененбиз деп колдоп турду. Өтө сыймыктанабыз. Элибиз бар болсун. Кыргыз эли жүрөгү таза, баатыр, патриот эл экенине, бириге бири туура көз карашта экенине, бирини бири колдойт экенине ташап койбогонуну көрдүк. Рахмат. Ушуну менен биздин маегибиз соңуна чыкты. Бизге катталганыңыздарга, биздин маегибизди көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Гүлнар эже, мен жана биздин Кыргызстандын эли ишенет, Баткенде тынчтык орнойт.